Көп жылдан бeri эпилепсия оорусу менен ооругандыктан дайыма лечение алып турабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Кезектеги кайрылуубузда Жалал-Абад облусу Кетмен-Төбө айылынын тургуну Бактияр инибизде болмокчу. Бактияр инибизге төрөлгөндө врачтар тарабынан эпилепсия диагнозу коюлуп, азыркыга чейин дарыланып келүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу Ал Жардам фондунун жамааты. Биз Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарына караштуу Кетмен-Төбө айылында жашайбыз. Мен Нурманбетова Жыргал, балам Бекташ Бактияр. Көп жылдан бери эпилепсия оорусу менен ооругандыктан дайыма лечение алып турабыз. Дарыны үзбөй ичет. Азыркы убакта ушу баламды больницага жаткызып лечение алганга, дарысын алып бергенге акча каражатыбыз жетпегендиктен биз сиздерден жардам сурап жатканбыз. Ошо жардамыбызды кабыл алып бизге жардам берип койсоңуздар, Аллах ыраазы болсун. Сиздерге алдын ала чоң рахмат айтабыз.